менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар, кутмандуу таңыңыздар менен сиздер биринчи радионун Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Аны мен Назира Молдокулова жана Адилет Артыкбеков алып баруудабыз. Ал эми режиссеру Дилбар Камбарбекова. Ардактуу радио каармандар, эми биздин программабыз жыштыктан тышкары Facebook аракчабызга дагы онлайн трансляция болуп баштады. Мына биз негизги темабызга өтөлү 2023 жылдын 24-25 май күндөрү Москва шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйын өттү. Мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн турган Кыргызстандын делегациясын президент Садыр Жапаров баштап барды. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин күн тартибинде 17ден ашык маселе каралып, жыйынтыгында бир катар документтер кабыл алынды. Ошол эле күндөрү көп полярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция 2-Евразиялык форум өтүп, ага Кыргызстандан бир катар министрликтер менен мекеме жетекчилери, окумуштуулар, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү барып, 30дан ашык тематикалык багыттарда талкууларга катышып, Кыргызстан тараптан электрондук коммерция, климат жана чакан, орто кестерди куруу, өнөр жайдын маселелери жана башка бир катар пландары жөнүндө маалымат берилген. Ал арада кечээ 29 майда Евразия экономикалык бирлигинин күнүнүн ага мүчө бардык өлкөлөрдө алгачкы жолу белгиледи. Биз бул темаларда кеңири маалымат алуу үчүн студияга экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаевди чакырдык. Назарбек мырза, саламатсызбы? Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Эгер темага байланышкан сурооңуздар болсо 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан сырткары Facebook баракчабызга дагы комментарий бөлүмүнө суроолоруңузду жазып узатсаңыз болот. Назарбек мырза, алгач сизди мына кечээ өткөн 29 майда Евразия экономикалык бирлигинин күнү менен куттуктайбыз. Сиз бул иш чарада абдан активдүү катышып келатасыз. Анан бул эми жалпы биримдиктин өлкөлөрүндө тийиштүү мекеме ишканаларда белгиленди. Анан бул Евразия экономикалык форумунун мындай башталышы Кыргызстандан башталганда туурабы? Анан ушул демилге тууралуу, бул күндү белгилөөнүн мааниси тууралуу сөздү баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Негизи эле бул Евразия экономикалык биримдиги күнү белгилөө өзү былтыры бизде Кыргызстанда өткөн Жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 29 майды Евразия экономикалык бирлигинин күнү деп белгилөө сунушталып, ал бардык мамлекеттер тарабынан колдоого алынып, ошол мамлекет башчыларынын чечими менен ушул күн 29 май Евразия экономикалык бирлигинин күнү деп белгиленди. Андан өзүңүздөр кечээ көрүп болгондой, биринчи жолу, алгачкы жолу ушул ЕАЭП мамлекеттеринде майрам катары белгиленип отурат. Бул башталышы кандай болуп башталган? Бул 2014 жылы Казакстан Республикасында Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге кол коюлган. 9 жыл болот, кийинки жылы 10 жылдык юбилей болот. Ошонун негизинде мен эми бир аз кыскача айтып кетейин. Биздин 15-жылдан ушул мезгилге чейинки биздин негизги экономикалык көрсөткүчтөр боюнча биз биримдикке киргенден бери кандай өзгөрүүлөр болду, ошол жөнүндө кыскача айтып кетейин. Жалпысын алганда биздин ички дүң өндүрүмүбүз 2015 жылы бизде 430 миллиард сом болгон болсо, ал 919 миллиардга чейин өстү да. Ал эми соода жүгүртүү болсо 5,16 миллиардтан 15 жылы 22 жылга карата 11,8 миллиард долларга өстү. Мамлекеттик бюджетибиз болсо 15 жылы 128 миллиард түзгөн болсо, 22 жылдын жыйынтыгы менен 300 миллиардтан ашты да. Эми мен бул жерде айтат элем, бул негизи мамлекеттин азыркы мезгилде 21-22 жылдан берки активдүү жүргүзүлүп аткан экономикалык саясаттын негизинде болуп атат. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө Евразия экономикалык бирлигиндеги ошол келишимде каралган мүмкүнчүлүктөрдү да колдонуп атабыз десем дагы болот да. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр дегенде мен эмнени айткым келет? Бул жерде келишимдин 28 айрыкча беренесинде ушул Евразия экономикалык бирлигинде бирдиктүү ички рынок бар. Ал бирдиктүү ички рынокто товарлардын
адам ресурстарынын, капиталдын, кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин жүгүртүүсү камсыз болушу керек. Ошонун негизинде бизде бүгүнкү күндө эч кандай соода жүгүртүүдө бажы алымдары алынбайт. Атайын коргоо чаралары, демпинг чаралары колдонулбайт. Мындан сырткары тарифтик эмес чаралар, чектөөлөр, тыюу салуулар ошолор колдонулбайт. Ошонун негизинде бизге товарларды жүгүртүүдө соода сатык алакаларын андан ары арттырып, ошол соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү дагы. Биз экспорттун көлөмүн, аны сатуу мүмкүнчүлүктөр дагы чоң рынокко биз чыгып кенен сатканга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ушул жакшы жыйынтыктар, ушулар дагы себеп болот десек болот. Назар мырза, негизи бул мындай товар жүгүртүү, капиталдын эркин айланышы жана кызмат көрсөтүүлөр туурасында алдыда дагы кеңири сөз куралы. Мына сиз болсо ЭЭПтин Кыргызстан 2015-жылы кошулгандан берки статистикалык маалыматтарды айтып өтпөдүңүз. Ошол эле учурда азыр пандемияга чейин жана пандемиядан кийин деп экономиканы биз карап калдык да. Анан 2018-жылдардын тегерегин алсак, мисалы анан 2022-жылдын жыйынтыгы кандай болуп атат? Туура айтасыз, бизде ошо пандемия шартында чындыгында экономика кыйла төмөндөп кеткен. 21-жылы экономикалык активдүүлүк кайра калыбына келип, ал эми 22-жылы болсо жакшы көрсөткүчтөргө жетишип атабыз. Биз 22-жылдын жыйынтыгы менен биз 7% өсүшкө жетиштик. Бизде негизинен өнөр жай, анан кийин айыл чарба тармактары жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү да. Анан жалпы Евразия экономик биримдиги боюнча айтып өтсөм, 22-жылы бизде бир аз өзгөрүүлөр болуп атат. 22-жылдын жыйынтыгы боюнча бардык эле мамлекеттер ошол азыркы геосаясий кырдаалга байланыштуу бардык эле мамлекеттерде бирдей экономикалык өсүш жок, бирок жалпылап айтканда экономикалык өсүштү кармап калуу чаралары аябай активдүү колдонулгандыктан мындай өтө бир төмөн деңгээлге да түшкөн жок, бирок устойчивость деп коет, туруктуу баратат, туруктуу өсүү баратат. Ал үчүн биз 22-жылы биз Кыргызстандын ошол Евразия экономикалык биримдигинин органдарында төрөгалык кылып калбадыкпы? Оор шарттарда ошо төрөгалык кылууга туура келди. Ошондо абдан көп иш-чаралар болду. Ошо экономикалык туруктуулук камсыздоо боюнча көп чечимдер кабыл алынды да бул жердечи. Эң эле болду дегенде мен негизгилерин айтып кетейин. Бизде ошо үчүнчү өлкөлөр менен соода жүгүртүүдө товарларды киргизүүдө негизги жанагы сырьёлук товарлар деп коебуз, өндүрүшкө керектелүүчү товарлар. Анан кийин продовольственная безопасность, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча товарларды биз ошо бажы алымдарын алып салуу боюнча ЭЭП органдарынын чечимдери чыкты да. Биз ошол бизде Кыргызстан ошондо биз 500 товардык позиция боюнча сунуш бердик, ошонун баары кабыл алынды. Жалпылап айтканда ошол 1300дөн ашык товардык позицияга биз ошол 0 ставкасы колдонулду дагы. Биздин рынокты ошол товарлар менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Андан кийин бизде өзүңүз билгендей былтыркы жылы биз төрагалык кылып турганда негизи Евразия экономикалык биримдигинде анын максаттарын, анын интеграциялык жөндөмдүүлүгүн арттыруу, интеграциялык иш-чараларын камсыз кылуу боюнча органдар бар. Биринчи эле бул Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңеши болот, анан кийин коллегиясы болот. Андан кийин Евразиялык экономикалык кеңеши деп коет, бул вице-премьерлердин деңгээлинде. Андан кийин өкмөттөр аралык кеңеш, бул өкмөт башчыларынын деңгээлинде, ал эми жогорку Евразиялык экономикалык кеңеш деп коебуз. Анын органы бул президенттердин деңгээлинде органдар. Ушул органдардын чечимдери менен көп маселелер чечилди да. Андан кийин бизде биздин Кыргызстандын демилгеси менен, биздин президенттин демилгеси менен эң алгач бизде жаштар форуму болду. ЭЭП, анан кийин КМШ
өлкөлөрүнүн жаштар форуму болду. Андан сырткары бизде алгачкы жолу Кыргызстанда Евразиялык экономикалык форум болду былтыркы жылы. Эми Евразиялык экономикалык форум боюнча кыскача айтып өтсөм, былтыркы жылы бизде биринчи алгачкы жолу болгон форумда биз деген абдан көп маселелер бул жерде каралды да. Ошол эле бул инициатива мындай айтканда колдоого алынып, быйыл Россия төрагалык кылып аткандыгына байланыштуу Евразиялык экономикалык форуму экинчи жолу өттү. Ошондой эле жакында ошол Сочиде боло турган өкмөттөр аралык кеңешмеде жаштар форуму дагы экинчи жолу өтүүсү пландалууда. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Кутман күнүңүз менен. Рахмат, атым Жумбулбек. Мен конокко мындай демекчимин, мына сиз айтып атасыз, урматтуу конок, экономикалык туруктуулукту камсыз кылган жер. Айтыңызчы, андай отурган болсо, мисалы биз Кыргызстан Россия көптөгөн нерселерге көз каранбыз. Ошол эле күйүүчү майларыбыз, ошондой курулуучу материалдар көпчүлүгү ошол жактан келет. Бирок ошол эле учурда биз Кыргызстандан ал жака жөнөтүп атканда, мисалы кечээ жакында эле мына сүт продукциясы жакшы өтпөй калды, тойбуз калбасар өтпөй калып, ушундай нерсе чыгып атат. Лабораториялар ушу стандарттар туура келет. Андан башка көп нерсе президент колунан келгенин кылып атат, барып атат, колунан келгенин сүйлөшүп атат. Бирок ошол жерде Евразиясынын биздин эки министрибиз бар да. Айтып коюңуз, канча адам иштейт ошол жерде? Келтеген акча алып турушат. Эмне үчүн сол жардам беришпейт? Бул маалымат жетпейт да. Муну Евразиясын айтып беребиз, Евразияга кирбеген эл коңшу Орто Азия мамлекеттери экономика сөзсүз атпайбы. Биз ошо колубузда турган нерсени ошо жеткире алып атат. Дыйкандарга башка продукцияларды чоң, рынок чоң да базар. Ошого киргизсек болот да. Биз кагаз жүзүндө эле көп нерсе жазылып калат, иш жүзүнө ошо ашпай атат. Ошол жердеги экономика министри, эки министр эмне жумуш кылат, ошонун ролу кандай? Бир такымдай, кызылсырымдай бир маалымат берген неме жок болуп атат да. Бул президентке өзүбүзгө мына бутка бут колуна кол болуш керек болчу. Рахмат. Рахмат, Жылбек мырза. Чоң рахмат, сурооңуз үчүн абдан маанилүү суроо болду десем болот. Коомчулукта ушундай маселе көп айтылат да негизичи. Анан бул Евразия экономикалык биримдиги бул эл аралык уюм болгондугуна байланыштуу ушундай келишимде каралган нормалар бар. Ал жерде 5 мамлекеттен квота берилген. Ушул министрлердин кызмат орду, андан департаменттердин кызмат ордуна квота берилип, ошол ал жерде Евразиялык экономикалык комиссиясынын, коллегиясынын буйругу менен ошол бизден көрсөтүлгөн кызмат адамдары ошол бекитилет да ошол жактачы. Анан кийин негизи келишим боюнча мамлекет, эч бир мамлекет ошол Евразия экономикалык биримдигинде иштеген кызмат адамдарына жумушуна киргизишүүгө укугу жок. Алар тең калыстыкта 5 мамлекеттин бирдей иштеши талап кылынат. Бирок ошондой болсо дагы бизден барган министрлер, бизден барган кызмат адамдары консультациялык бизге жардам берип, бүгүнкү күндө биз менен иштешет. Биз таптакыр эле алар биз менен иштешпейт дегенден алысмын да. Биз кээде учурлар болуп калат, биз кеңеше турган, консультациялаа турган учурларда бизге ошо өздөрүнүн консультациясын берип турушат. Анан кийин бизде энергетика маселелери боюнча Алишеров. Да, бизде Арзбек Розбекович бизде ошо энергетика маселеси боюнча, ал эми Элдар Туралевич Алишеров бизде ошол бажы жөнгө салуусу боюнча иш алып барышат. Жалпы ээптин аркагында. Ал эми ушул угарманыбыз жакшы маселени көтөрүп өттү. Азыр биздеги ички рынокто болуп жаткан маселелерди айтып өттү. Бул техникалык жөнгө салуу боюнча жанагы сүт, балык, азыктары боюнча азыр бизде ошо сүт продукциялары боюнча да маселе жаралып атканын айтып өттү. Бул жерде мен мындай деп айтып өткүм келет да. Бул жерде бизде ички рынок бир болгондугу үчүн техникалык регламенттин талаптары бар. Андан сырткары фитосанитардык, ветеринардык талаптар бар, бирдиктүү талаптар бар да. Ошол талаптарды аткаруу боюнча 2 мамлекет, 3 мамлекет биригип, 2 мамлекет биригип бирдиктүү иштерди жүргүзгөнгө болот бул жерде. Бул жерден эч кандай саясат кылуунун кереги жок, мен ойлойм. Бул жерде азыр Россия менен Кыргызстан жүргүзүп аткан иштин жыйынтыгы бул ошол эле товардын, ошол эле продукциянын сапатынын жогорулашына эле алып келет да. Ошол эле сүт продукциясынын антибиотиктерден
арылышына, анын сапатынын жогорулашына алып келет. Бул эң биринчи кезекте биздин өзүбүз үчүн дагы зарыл нерсе. Назарбек мырза, эми бул ошентсе дагы ички мындай сүйлөшүүлөр болот да. Сиздер эми официалдуу эмес, өз ара деле кесиптештер менен сүйлөшүү учурунда ушул маселе ичара козголдубу, мисалы үчүн? Албетте, бул деген регулярдуу түрдө эле. Балык жана колбасага байланыштуу. Албетте, бул маселе эки тараптуу Россия Федерациясы менен ошол эле биздин Кыргызстандын деле Айыл чарба министрлиги, экономика министрликтеринин ортосунда бул сүйлөшүүлөр жүрүп турат бул жердечи. Мен бул жерде бир нерсени айтып кетким келет. Биз деген союзга ошол биримдикке киргенге чейин бизде мындай бир жакшы бир лабораториялар дагы жок эле да, чындыгында жабдуулар жок эле, лабораториялар жок эле. Биз товарлардын ушул продукциянын сапатына аптан эле мындай бир жакшы көңүл бурбай калган элек, чындыгын айткандачы. Анан кийин союзга киргенден бери, биз биримдикке киргенден бери бизге ошол Россия Федерациясы көрсөткөн техникалык жардамдын негизинде лабораторияларыбызды бүт заманбап оборудованиялар менен жабдыганбыз. Азыркы учурда мына Россия менен Федерациясы менен сүйлөшүү жүрүп атат. Бизге керектүү болгон реагенттер керек болуп атат. Ошол реагенттерди берүү боюнча дагы алар уже макулдугун беришти. Реагенттер менен толук жабдысак, бизде ошол лабораториялардын бүт бардык көрсөткүчтөрүн чыгарууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мен дагы кайталап айткым келет, товарлардын продукциянын сапатын жогорулатуу эң алгач өзүбүз үчүн керек болот да. Эң алгач өзүбүз, себеби биз колдонуучу, биринчи колдонуучу бул биз өзүбүзбүз. Биздин балдар, биздин үй бүлө, биз бардыгыбыз да, мындай сапаттуу продукцияны колдонсок, ал биздин ден соолугубузга өзүбүзгө эле жакшы. Анан кийин экинчи негизги жакшы жагы бул албетте бул экспорт. Экспортко жиберүү үчүн албетте ошол продукция ошол кайсы эле мамлекет болбосун, бул ЕЭП мамлекети болобу же болсо ошол эле башка кошуна мамлекеттер болобу, ошол да башка деле Европа өлкөлөр бизде плюс албетте ошол башка мамлекеттер болобу, ошол ар бир мамлекетте өзүнүн талаптары болот. Негизи талаптар эми дүйнөлүк талаптарга жана стандарттардан келип чыгат анын баары, бирок талаптар болот. Биз талаптарды аткарганга жетишибиз керек да, ошонун үстүндө биз иш жүргүзүп атабыз азыр бүгүнкү күндө. Назарбек мырза, ошол эле учурда мына ЕЭПтин өзүнүн мындай тоскоолдук деп аныкталган тоскоолдуктар барбы? Анын канча тоскоолдук деп атаса болот анын арасынанчы? Анан мына ошол ЕЭПтин ичинде жана сотту ошол институттун өркүндөтүүнү дагы мамлекет башчы сунуштабадыбы? Ушул жагдайларга бир токтолуп айтып берсеңиз кеңири. Рахмат. Албетте ЕЭПтин алкагында тоскоолдуктар жок эмес, бар. Бүгүнкү күндө ошол тоскоолдуктар реестринде 11 тоскоолдук отурат эле биздин былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча. Анан ошол былтыр бизде өкмөт аралык кеңешме өткөндө ушул тапшырма берилген мамлекеттерге ошол тоскоолдуктарды жоюу боюнча. Анын чегинде ар бир мамлекет өзүнүн иш алып барат. Биз дагы тиешелүү жумушту аткардык. Бул жерде ар кайсы багыттар боюнча тоскоолдуктар болот да. Мисалы үчүн товарларды товар жүгүртүүдө мисалы үчүн келип чыккан жанагы эмелерди койгондо, чектөөлөрдү койгондо биринчиден, экинчиден мына көбүнчө тоскоолдуктар мамлекеттик сатып алуулар жаатында. Ошондой эле тоскоолдуктар бир өндүрүүчүлөргө же экспорттоочуларга мындай атайын мамлекет преференциялар берген, салык преференцияларын ушундай бир преференциялар берген учур, ушундай маанидеги тоскоолдук деп эсептесек, ошол тоскоолдуктар жөнүндө сөз көп болот да. Негизги эле тоскоолдуктар бул ошол товарларды жүгүртүүдөн келип чыккан тоскоолдуктар болот да. Ошол эле учурда мына ЕЭПтин чоң протокол жөнүндө келишимине өзгөртүүлөр пакети кабыл алынбадыбы? Мына ушул протокол жөнүндө айтып берсеңиз, ошол протоколдун негизинде дагы жана тоскоолдуктарды жоюуга мүмкүнчүлүктөр болот турбайбы? Ооба. Бул протокол үчүнчү чоң протокол деп аталат. Биздин президенттер ошол жакынкы эле болуп өткөн кеңешмеде ошол протоколго дагы кол коюп келишти. Бул протоколдун мааниси бир жыл аралыгында ошол атайын жумушчу топтор 5 мамлекеттин
ичиндеги жумушчу топ ошол келишимге өзгөртүүлөр киргизүү боюнча иштеп келген да. Иштеп келип, анан кийин анын ичинде 33кө жакын өзгөртүү киргизүү каралган. Анын эң негизгилерин эле айтып кетсем, бул ошо шашылыш фитосанитардык чаралар деген түшүнүк киргизилип атат да келишимгечи. Анткени дегенде бүгүнкү күндөгү фитосанитардык чаралар биздин жанагы карантиндик объектилер деп коебуз, зыянкечтер, жаратылышка, биздин бак-дарактарга, өсүмдүктөргө зыян келтирүүчү карантиндик объектилер, ошолордун реестринде отурган гана карантиндик объектилерди биздин 3-чү мамлекеттерден келип аткан продукциядан аныкталганда ошол продукция киргизилбейт да. Бирок бул эме дүйнөдө мындай өзгөрүүлөр аябай тез болуп атпайбы? Ошол зыянкечтердин түзү дагы тез көнүшүп, тез көбөйүп аткандыгы үчүн, эгерде башка бир мамлекетте, 3-чү өлкөдө ошондой бир сигналдар болуп турган болсо, ошол 5 мамлекеттердин бирөөсү ошол сигналдардын негизинде ошол кандайдыр бир карантиндик объекти реестрде жок болсо дагы ошол реестрге киргизүүнү сунуштап туруп, анан кийин убактылуу жанагы шашылыш фитосанитардык чара колдонуу боюнча 5 мамлекетке ошондой сунуш менен чыга турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Себеби дегенде бул процедура, ошол реестрге киргизүү процедурасы бул болбойт. Бул 5 мамлекеттин неме уруксаты менен, анан кийин атайын процедуралардан өтүп, ошол аралыкта жана карантиндик объект кирип кетпеш үчүн ушундай убактылуу чаралар да. Бул эми жана жогорку лидерлердин мындай кароосунан бул чыгып атабы ошондо? Ооба. Ооба. Бул деген азыр келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча негизги нормалар, ченемдер киргизилип атат. Аны аткаруу боюнча дагы атайын чечимдер, башка документтер кабыл алынат. Мисалы үчүн дагы бир өзгөртүүлөр жөнүндө айтып кетейин. Бүгүнкү күндө ошол уруксат берүү, товарлардын экспортуна жана импортуна уруксат берүү бирдиктүү ээп алганда бирдиктүү нормалар менен жүргүзүлөт да. Бул кайсы товарлар? Бул жанагы ээптин реестрине кирген товарлар болуп эсептелинет. Мисалы үчүн алганда ошол озонду бузуучу каражаттар деп коелу, товарлар деп коелу. Ошол эле мисалы үчүн тоок эти, ушундай бир спецификалык товарлар бар. Калдыктар, анан кийин драгоценный балуу металлдар, таштар, ошого окшогон көп товардык позициялар бар да, жана химиялык товарлар бар. Ошого окшогон товарлар бүгүнкү күндө 3-чү өлкөдөн киргизилгенде жана чыгарылганда атайын уруксат берүү жол жоболору бар да. Ошол биздин келишимдин тиркемеси болуп кирип калган да. Мындайга айтканда, ал жерде мындай убакыт өзгөрүп атат, кээ бир жерлерге өзгөртүү киргизиш үчүн элестетсеңиз, ал деген келишимге өзгөртүү киргизиш керек болуп калып аткан да. Келишимге. Ал келишимге өзгөртүү киргизиш үчүн болсо бүт процедураларды басып өтүп, андан кийин 5 мамлекет ратификация жасап, анан жасагандан кийин, күчүнө киргенден кийин гана ал өзгөрүү, мындайга айтканда, күчүнө кирет да. Бул деген 1 жылды талап кылышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул маселелерди оперативдүү чечүү үчүн мамлекет башчылары ушундай чечимге келишти. Буну деген бул жол жобону, ошо уруксат берүүнүн жол жоболорун вице-премьерлердин деңгээлиндеги маселеге түшүрөлү дагы. Алар ай сайын кезигип, ай сайын маселелерди талкуулап турушат да. Ошол жерде эгерде өзгөртүү киргизүү керек болгондо, ошолордун чечими менен эле өзгөртүү киргизүү ыкчам болсун деп ошондой өзгөртүү киргизилип атат да. Андан башка мамлекеттик сатып алуулар жаатында, ишкерлердин укугун коргоо жаатында бир топ өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Эми былтыр мына ушул жыйын бизде өткөн, ал эми быйыл Москва шаарында өтүп атат. Деги эле Кыргыз Республикасы тарабынан отурумда сунушталган мындай көтөргөн маселелер, демилгелер канчалык деңгээлде ишке ашып атат, колдоого алынып атабы, ошол боюнча да маалымат берсеңиз. Албетте биз былтыркы жылы деле биз ошол демилгелеген маселелер, мисалы үчүн биз мен жана айтып өткөндөй экономикалык форум жана жаштар форумун өткөзүү,
демилгелер бул биздин демилгелер. Анан кийин андан сырткары ошол экономикалык демилгелерге өтө турган болсок, мен жана баса белгилеп айтып кеттим. Биз 500гө жакын товарларды биздин өндүрүшкө аябай керектүү. Биздин мисалы үчүн ошол эле картошканын үрөөнү жана башка ушул азык түлүк коопсуздугун камсыздоого керектүү продукцияларды бажы алымдарын алып салуу боюнча биздин демилгелеген демилгелер өткөн 22-жылы. Андан сырткары биз электромобилдерди жана климатка байланыштуу ошо көбөйтүү боюнча дагы демилге менен чыкканбыз. Ал 21-жылы демилгелегенбиз. Ал демилгени анан мамлекеттер тарабынан колдоого алынган. 21-жылы бизге 5000 электромобиль алып кирүүгө бизге квота берилген. Ал эми 22-жыл болсо 10.000 электромобиль алып кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Ошол демилгени биз азыр кайра дагы узартайлы деген демилгени биз Евразия экономикалык комиссиясына киргиздик. Азыр тараптардын кароосунда каралып атат. Ушул 20 дагы 2-3 жылга узартайлы деген сунуш менен чыгайлы деп атабыз. Себеби дегенде бизде азыр өзүңүздөр билгендей электромобиль машина куруу боюнча аябай жигердүү аракеттер болуп атпайбы, өндүрүштү күчөтүү боюнчачы. Бирок ошол өндүрүш өнүгүп, бизде өзүбүздөн товарлар өзүбүздөн чыга электе биз импорттук товарларга алып келүүгө мажбурбуз да, мындай айтканда. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ошол бизден өзүбүздөн өндүрүү өзү жолго коюлганча ошол алып келели деген сунуш менен чыгып атабыз. Ошол эле учурда жогоруда мамлекеттик сатып алууларга дагы өзгөртүүлөр кирип атат дебедиңизби? Кандай өзгөртүүлөр болду экен? Мамлекеттик сатып алууларда электрондук кол тамганы таануу боюнча өзгөртүү киргизилип атат ал жерде. 5 мамлекет ошол мамлекеттик сатып алуулар процессинде жүргүзүлгөн электрондук кол тамганы таануу боюнча ошол сунуш макулдашылып, ошону мындай айтканда признание деп коет го, таануу. Ошол эле учурда мына бул эми санариптик өнүктүрүү министрлигине тийиштүү болуп кетиши да мүмкүн. ЭЭПте товарларды экспорттоо жана импорттоого лицензияларды жана уруксаттарды электрондук түрдө берүүгө даярдык көрүп жатканы дагы ошол форум жүрүшүндө маалым болбодубу? Ооба, туура айтасыз. Бул жерде ошол мен жана белгилеп айтып өткөндөй, бул вице-премьерлердин деңгээлиндеги кеңешке түшүрүлүп, ошол лицензиялар жана уруксат берүү процедуралары өзгөртүү боюнча түшкөн учурда бул жерде ушундай баягы көп маселелер бар да. Бул жерде биз эле электрондук форматка өтүү эмес, бул жерде мөөнөттөрү, кароо мөөнөттөрү жана башка толтура тез арада чече турган немелер бар. Анан кийин электрондук форматка өтүү боюнча айтсам, азыр мындай да, азыр 5 мамлекетте ар кандай эле форматта электрондук форматка өткөн да. Биздин ошол келишим бүгүнкү күндө ошого жол берет. Мындай айтканда, жалпы принциптер сакталат, ал эми калган жана электрондук форматта лицензияларды берүү жол жобосу улуттук мыйзамдар менен аныкталат да. Бизде деле өзүбүздүн министрлер комитетинин токтому менен бекилген токтом бар. Ошол токтомдун негизинде биз дагы электрондук форматка өткөнбүз. Бүгүнкү күндө товарлардын импортуна, экспортуна биз электрондук лицензиялар берип атабыз да, экономика министрлиги. Анан кийин башка мамлекеттерде деле ушундай. Ошол бул жерде максат ошолордун баарын мындай бир подход деп коебуз, бир эмеге келтирүү максатында келтирип, анан кийин бирдей жол жоболор менен жүргүзүү маселеси көтөрүлүп атат ал жердечи. Бүгүнкү күндө мына ЭЭПтин ичинде товардын, капиталдын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана жумушчу күчтүн мындай эркин кыймылы деген принцип бар да. Ошол эле мындай ЭЭПтин мындай кеңейтилген жыйынында ошо Россия Федерациясынын лидери 5-принципти кошууну демилгеледи да. Бул кандай принцип ошону? Азыр Назира окуучубуз күтүп калды окшойт. Кабыл алып коелу, андан кийин ошол суроого жооп берсек. Саламатсызбы, окуучу байланыштасыз? Кутмандуу күнүңүздөр менен Бишкектен эсен. Саламатсызбы? Надырбек мырзага иштерине ийгилик каалап, мүмкүн болсо өзүмдүн оюмду бөлүшкүм келет да. Мына буюрса 8 жылдан бери Евразиялык экономикалык
содружество айта алган болчу, акырындык менен алдыга жылып баратканын баары жоксуз эле жөнөкөй адамдар деле мамлекеттик кызматкерлер байкап атабыз. Ылайым алдыга жыла берсин. Мурда биримдик деп аталса, азыр уже союз деп аталганда, бул дагы өзүнүн ар тараптан ийгиликтерге жетишип, ошол бирикме кыйла алдыга кадам таштагандыгы жетти. Будан ары биздин Евро-Азиялык экономикалык союз деп аталганы дагы кубана турган нерсе, аны да белгилеп койсо жакшы болмок да. Бул биринчи оюм. Экинчиден, эми жерден эгерде бизди эгемендүү Кыргызстан деген өлкө пайда болуп туруп 91-жылда эле жылуу жумшак сүйлөп, жылма кепти айткандарга биз ушунчалык керек болсок, эмдикче алар деле кааласа, жүрөктөрүндө болсо бир өлө жакшы иштерди жаярдап коймок да. Ошон үчүн бар нерсеге биз жөн эле жанакы угармонго окшолуп билип билбей сүйлөбөстөн, мындай ылайыктуураак анализ жасап, түшүнүктүүрөөк кадамдар жасасак жакшы боло турганда, бир эле маселе. Биз нефтепродуктты каяктан алып жатабыз? Башканы айтпай эле коеюнчу. Анан ар бир акылдуу адам кемчиликти өзүнө өзү дейт. Сиз айтып аткан регламент башкалардын баары жогун биз аткарганга милдеттүүбүз да. Анан баары жок эле биз каалагандай эле болуп, сүттүн ордуна каймактын ордуна айранды бере берсек эле макул деп ала бербеш керек да. Жоксо балыктын ызычуулары. Ошон үчүн алардын кемчиликтерди тигил тараптар эмес, биз өзүбүздөн издегенге үйрөнөлүк. Анан сөзсүз биз ийгиликке жетишебиз. Биздин келечегибиз ошолор менен чогуу, биримдик деп. Аны биз эмес, ал тагдыр деген, бешенди деген ошону аныктаган. Рахмат Гүлбурга. Рахмат сизге дагы. Чоң рахмат, Угарман. Мен сизге толугу менен кошулам. Бул жерде биз Евразиялык экономикалык биримдиктен бүгүнкү күндө кече мен мамлекеттик органдарды дагы ушул өзүгө чогултуп, дагы бир жолу ушул анализ жасап, дагы бир жолу ушул маңдай теске отуруп күнгөй тескейин сүйлөштүк ушул биримдиктин алкагында. Анан мен ушул бардык мамлекеттик органдарды чакырдым да, ушул чакырык жасадым. Ушул биз бүгүнкү күндө Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигиндеги мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонушубуз керек деп чакырдым да. Айрым учурларда колдоно албай калган учурлар дагы болот. Бирок биз эгерде биримдикте аракет жасасак, биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонууга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан Орманга мен толугу менен кошулам. Бүгүнкү күндө биз негизги социалдык керектүү товарларды биз мамлекеттеринен алабыз. Муну баары билишет болуш керек. Ошол эле экспортун да көп качып атат. Ооба, анан кийин бизде өндүрүлгөн товарлардын өзүбүз өндүргөн товарлардын дагы дээрлик басымдуу бөлүгү биз ошол Евразия экономикалык бирлигиндеги мамлекеттерге бүгүнкү күндө сатып атабыз да. Ошол учурда жогоруда Эсан агай айтпадыбы, жана жоопкерчилик депчи, биз деген жана техникалык регламенттерге жетишпей атабызбы? Ошого байланыштуу сиздер дагы узартууну өтүндүңүздөрбү, жаңылышпасам? Жок, техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу боюнча бизде мамлекеттик органдар тийиштүү жумуштарды жүргүзүп атышат. Бул жерде маселелер бар, ошол маселелердин үстүнөн бул жерде мисалы үчүн кайсы бир мамлекет эгерде ушундай маселе силерде бар экен, чогуу иштешели деген сунуш берсе, эки мамлекет биригип туруп иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар да. Бүгүнкү күндө биз айтпашыбыз керек, Россия бизди мындай чектөө коюп салды депчи. Россия бүгүнкү күндө биз менен иштешип атат да. Россия бүгүнкү күндө биз менен иштешип атат. Биздин өндүргөн продукцияларда Россия тараптуу деле, башка мамлекеттер тараптуу деле жогорку суроо талапка ээ, чындыгында айткандачы. Биздин ошол эле бизде өзгөчөлүк, бизде табигый жаратылышыбыз, биздеги мүмкүнчүлүктөр өтө жогору. Биздин айыл чарба продукциясын өндүргөнгө, таза айыл чарба продукциясын өндүргөнгө. Бирок ошол эле мезгилде жанагы анча-мынча жанагы химиялык элементтерди колдонуу менен кээ бир процедуралар жүргөндө ошолорду мындай норма менен жүргүзүү боюнча талаптар бар да. Ошол талаптарды аткарууда биз ошол эки мамлекет азыр бүгүнкү күндө тийиштүү органдар иштешип атат да. Бул жакшы эле көрүнүш булчу. Бул бир эле ичинде эмес, жалпы эле дүйнө боюнча биздин экспортубузга таасир эте турган жагдай экенин жогоруда айтпадыңызбы? Бул деген биз Россия Федерациясы менен биздин мамлекеттик органдар, алардын мамлекеттик органдары экөө биргеликте азыр иштешип атат. Жол картасы түзүлгөн, инспекция жүргүзүп, кадимкидей бул иштер жүрө берет бул.
мындан биз эч кандай саясат жасабашыбыз керек да. Бул процедура жүрө берет. Эми жанагы ээптин 5-чи сунушталган принциби. Да, ошо мен дагы бир өзгөчөлүктү байкадым. Кечеки ушул бизде өткөн жогорку кеңештин Евразия жогорку кеңешинин жыйынында мен бир нерсени байкадым да. Мамлекет башчылар ошол бардыгы бирдей, ошол ички рынокты эч кандай тоскоолдуктарсыз ички рынок болсун, ошого жетишибиз керек деген позицияны бар айтышты да. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Себеби дегенде биз мурда айрыкча биздин мамлекет абдан көп көтөрчү да бул маселени. Азыр карасам, башка мамлекеттер дагы ошол эле кошуна Казакстан Республикасы да ушул маселени такай көтөрүп баштады да. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүк ушул экономикалык биримдик болгондуктан көбүнчө экономикалык маселелер каралат да бул жерде. Анан ушуну мен байкадым, экономикалык маселелерге тийиштүү айрым бир социалдык маселелер дагы мамлекет башчыларынын тарабынан айтылып өттү да. Мисалы үчүн биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан дагы бир сунуш киргизилди ал жерде. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин Россия Федерациясында башка мамлекеттердеги жарандарыбыз ошол медициналык жана корутундуларды алууда маселелер бар да. Ошол бизде 2021-22 жылдары ковид учурунда айрыкча ковидсиз саякат деген санарип платформасы иштеген. Ошол платформа бүгүнкү күндө эми ковид анчалык дере жок, бирок ошол эле платформанын алкагында мисалы үчүн ошол корутундуларды ар бир мамлекеттин өзүндө эле жүргүзүп туруп, ошондой бир платформа менен таануу мүмкүнчүлүгү бар да бүгүнкү күндөчү. Биздин президенттин негизги басым ошол баатта болду да. Ошондой корутундуларды бизде таанып, бир мамлекет ошондой жарандарыбызга жакшы шарттарды түзүү, мигранттарга жакшы шарттарды түзүү боюнча. Ал жерде эми биздин президент бир эле ал жөнүндө айткан жок. Негизи эле бизде ушул башка мамлекеттерде жүргөн жарандардын ушул келишимде каралган ыйгарым укуктарынын негизинде келишимде каралган жеңилдиктерди толук кандуу камсыз кылуу боюнча маселени дагы көтөрдү да. Бул башка президенттер дагы көтөрдү бул маселелерди. Демек, мындай айтканда, бизде экономикалык маселелерден азыр айрым бир социалдык маселелер дагы ошол экономикага тиешеси бар маселелер дагы бизде күн тартибине көтөрүлүп кеңейип атат да мына маселелер. Ошол эле жаштар саясаты боюнча маселелер. Ал эми Россия Федерациясынын президенти бул ички рынокто 5-чи принципти киргизсек болот эле деген сунушту айтты. Бул билим боюнча, илим боюнча ошондой сунушун айтты. Эми бул негизи ошол Россия Федерациясынын президенти өздөрүнүн төрагалыгынын негизинде ошол мамлекет башчыларга кайрылуу жасаганда дагы негизги басымды ошол илимий техникалык өнүгүүгө, инновацияга дагы басым жасоо керектигин айткан. Ошонун негизинде айрыкча азыр өндүрүш кооперацияларын жандандыруу, өндүрүш кооперацияларын бирдейлештирүү, бирдиктештирүү дегендей маселелер аябай курч болуп атпайбы? Ага биз кантип жетишебиз? Илим менен, илимий техникалык жетишкендиктерди пайдаланыш менен экономиканы өнүктүрөлү дегендей. Ошол мен ошондой түшүндүм да, ошондой мааниде айтты окшойт деп түшүндүм. Назарбек мырза, мына сиз жакшы айтып өттүңүз, жана кооперация боюнча Кыргызстан дайыма эле ушул эптин алкагында маселени көтөрүп келесиздер. Эмне үчүн ушул Кыргызстан мындай такай көтөрүлүп аткан маселе болуп атат? Анан буга дагы азыр жакында болуп өткөн жыйында мындай жакшы көңүл бурулду, туурабы? Ошонун бир себептерин, мындай Кыргызстан тарап коюп аткан маселенин маңызын айтып берсеңиз. Мен эми бул жерде бир нерсени баса белгилей кетейин. Бул негизги азыр өнөр жай кооперациясы деген аябай курч маселе болуп атпайбы, актуалдуу. Бунун башаты негизинен Кыргызстан тараптан демилгеленген. Бул 18-жылы Кыргызстан ошол өнүктүрүү институттарын түзүү боюнча демилге менен чыккан. Ал демилгенин максаты ушул экономиканы өнүктүрүү боюнча ушундай чукул чараларга барып, ал жерде бүт илимий техникалык өнүгүүнү дагы жасоо, анан кийин ушул экономиканы колдоого атайын институттарды түзүү, ушундай бир демилгелер болчу да. Анан
ал демилгелер көп жыл талкууга алынып анан кийин 22 жылы бир мындай бир биздин мамлекет төрөгалык кылганда ушул Евразия экономикалык биримдин органдарынын төрөгалык кылганда абдан активдүү көтөрүлдү да бул маселе. Анан кийин көтөрүлүп эки маселе экиге бөлүндү. Биздин демилгелеген маселе мындай чечүү бир кадам таштоо боюнча ушул өнөр жай тармагы тандалып алынды биринчиден. Мисалы үчүн кооперациянын түрү көп да, эми кооперацияны ошол эле башка тармактарга деле колдонсо болот да. Биринчи этапта ушул өнөр жай тандалып алынды, именно өнөр жайды кооперациялоо боюнча. Анан кийин экинчи маселе бул каржылоого келип такалган. Каржылоо каяктан болот? Каржылоо булагы каяктан болот деген маселеге келип такалган да. Ар бир мамлекет мисалы үчүн өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша жасап атпайбы? Буну деген биз чоң бир масштабка алып чыгуу үчүн ошол Евразия экономикалык биримдигинин бюджетинен дагы каржылоо маселеси көтөрүлүп, ошол маселе анан кийин тараптар бир келишимге келишип, былтыр ошол биздин урматтуу министрлик кабинетинин башчысы Акылбек Үсөнбековичтин дагы ошол өкмөттөр аралык кеңешмеде көтөргөн сунуштары ошол катышып, ошонун деңгээлинде, ошол кишинин деңгээлинде чечилген бир катар чечимдерге ылайык бул жерде каржылоо механизмдеринин негизги баягы багыттары, мындай айтканда багыттары 5 мамлекет тарабынан макулдашылган да. Ал жерде 5 мамлекет тарабынан макулдашып, ал жерде негизги багыт бул бюджеттен болуш керек. Биринчиден каржылоо ошол ЭЭПтин бюджетинен. Анан кийин ал бюджеттин негизги источниги мына булагы бул ошол антидемпинг деп коебуз. Демпингке каршы колдонулган чаралардан түшкөн бажы алымдарынын эсебинен ошолордун жалпы суммасынын 10% ошол булага катары аныкталган. Андан кийин ошол президенттердин деңгээлинде өткөн былтыр биздин төрагалыкта президенттердин деңгээлинде өткөн кеңешмеде дагы бир топ чечимдер чыккан. Чечимдер чыгып, ошол президенттер макулдашкан, ошол келишимге өзгөртүү киргизишибиз керек экен деп макулдашышкан да. Эмне үчүн келишимге өзгөртүү, Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге өзгөртүү киргизишибиз керек? Себеби дегенде бүгүнкү күндө Евразия экономикалык комиссиясында ыйгарым укугу жок. Бюджеттен ошол каржылоо жасаганга. Биринчиден ошого ыйгарым укукту берип атат. Андан сырткары ошо бюджетте ошондой бир категориялар дагы жок болчу да, бюджетте. Ошолорду киргизип атышат. Андан сырткары так аныктап көрсөтүп атат кайсы тармакка, өнөр жай тармагына деп атабыз. Анан кийин кайсы булактан и кандай механизм менен. Бүгүнкү күндө азыр механизми мисалы үчүн льготный кредитование, жеңилдетилген кредит деп дагы каралган, бирок азыркы кезекте, азыркы убакта субсидия берүү маселеси уже макулдашылды. Бул бизде айыл чарба ФСК деп коебуз го, айыл чарбасын каржылоо долбооруна окшоп кетет да бул жерде дагычы. 3 мамлекеттин ортосунда өнөр жай боюнча, кооперация боюнча долбоору бул жерде мисалы үчүн жактырылган учурда ага деген ошол алар алган насыянын ошол ЭЭПтин бюджетинен ошо кайсы бир бөлүгү субсидияланып берилет, мындай айтканда. Жардам болот да. Ошондо түбү бар бул жанагы тоскоолдуктарды жоюуга өбөлгө болот турбай, анткени биримдиктин ортосунда түзүлгөн кооперация болсо баары акча салынса кызыктар болот. Эң туура айтасыз. Бул жерде эмне үчүн ушундай тоскоолдуктар келип чыгат? Эмне үчүн? Биз мамлекеттер, 5 мамлекет дагы эле бир ушундай эмеден арыла албай жатабыз да. Ар бир мамлекет өзүнүн өнөр жайын колдоо үчүн, өзүнүн экономикасын коргоо үчүн дегендей ушундай бир эмерден келип чыгып отуруп эле биз баягы административдик ар кандай бир тоскоолдуктарды 5 мамлекет кээ бир учурларда колдонуп коюп атат да, чындыгындачы. Чынында эми бул жаңы уюм десек деле болот да, туура ошого байланыштуу. Ал эми кийинки дагы суроо, мына жашыл климат боюнча дагы маселе болду. Ал жакта сиз өзүңүз баяндама жасадыңыз. Ошол ЭЭПтин жашыл климаты платформасы кандай болот?
ээптин ушул климат маселеси дагы бир багыты болуп эсептелинет, ушул ишмердүүлүгүнүн бир багыты болуп эсептелинет. Бул жерде азыр ушул жол картасын бекитилген, ошол жол картасына ылайык иштер жүргүзүлүп жатат да. Бул жерде негизги максат кандай? Бүгүнкү күндө климат боюнча, ушул жашыл экономика боюнча ар бир мамлекет өзүнүн ушул Париж конвенциясынын макулдашуунун алкагында алган милдеттенмелерине жараша иш жүргүзүп атат да. Ар бир мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жүргүзөт да. Анан ар кандай нормативдик ченемдик актыларды кабыл алып атат. Өндүрүш тармагына, айыл чарба тармагына кандайдыр бир технологиялар киргизип атат дегендейчи. Анан негизги максат эле бул жерде 5 мамлекеттин ушул мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп көрүп, анан кийин ошол 5 мамлекеттин укуктук ченемдик актыларын мындай бир дейлештирүү, бир жакындаштыруу болуп эсептелинет да. Ошонун мааниси ошондой. Андан кийин бизде ээптин алкагында бирдиктүү чаралар, ошо мен айтып аткан жанагы нетарифтик деп коебуз, нетарифтик чаралар, тарифтик эмес чаралар булар үчүнчү мамлекеттерге карата товарларды экспорттоодо, импорттоодо чектөөлөрдү киргизүү, ал эми тарифтик чаралар болсо ошол бажы алымдарын коюу, азайтуу, көбөйтүү, ушундай да. Бул мисалы үчүн 5 мамлекет биригип туруп жалпы бир чараларды колдонсо болот бул жердечи. Мисалы үчүн ошол эле Евразия экономикалык биримдигинин мамлекеттеринде жашыл технологияларды өндүргөн ишканаларды стимулдаштыруу боюнча алар киргизип аткан айрым бир сырьёл товарларга бажы алымдарын алып койсо болот. Ушундай чараларды колдонсо болот. Андан сырткары мисалы үчүн биздин үчүнчү мамлекеттерден жанагы калдыктар көп кирип аткан учурда 5 мамлекет биригип туруп биздин эме климаттык повестканын алкагында андай калдыктар кирбесин деп чектөө салып койсо болот да. Азыр деле жүрүп атат андай иштер, бирок ошондой иштерди мындай бирдиктүү алып барса болот. Ошон үчүн климаттык маселелерде негизинен ушундай маселелер такыланып атат да. Ошол эле форумда мына 30га жакын тема талкууланыптыр да жалпысынанчы. Анан сиз кайсы секцияларга катыштыңыз? Башка дагы байкоочу өлкөлөр дагы ошол өздөрүнүн баягы сунуштарын, демилгелерин дагы ошол жерде мисалы үчүн Индия алюминий иштетүү боюнча дагы бир нече сунуштарын, демилгелерин көрсөтүп презентация жасашты. Негизинен ушул Евразия экономикалык экинчи Евразия экономикалык форумунда жалпысынан айтканда 30дан ашык сессиялар болду. Сессияларда Кыргызстандын катышуусун камсыздоо боюнча биз экономикалык жана коммерция министрлиги алдын ала иштеп, бул жерден бардык тийиштүү ошого тиешеси бар тараптар менен, мамлекеттик органдар менен иш алып барып, ошонун негизинде мен айтат элем Кыргызстан бардык сессияларда, дээрлик көпчүлүк сессияларда активдүү катышты да ал жактачы. Мен эле мисалы үчүн 4 сессияга катыштым. Мындан сырткары бизде ошол эмгек жана миграция боюнча министрлигинен, энергетика министрлигинен, ошол инвестициялар боюнча агенттиктеринен, саламаттык сактоо министрлигинен жана башка мамлекеттик органдардан ошол бажы жөнгө салуу боюнча, салык, кыскасы ошондой бир мамлекеттик органдардан бизден дээрлик бардыгы эле катышып беришти да, активдүү катышып беришти. Негизинен ал жерде мен өзүм катышкан сессиялар боюнча айтсам, өнөр жай кооперациясы боюнча сессияга катыштым. Ал жерде бул тармакка мен жана басып белгилеп өткөндөй абдан көңүл бурулуп атпайбы азырчы. Анан мен ошол жерде сунуштадым. Бизде абдан долбоорлор көп бүгүнкү күндө. Ошол эле биздин министрлер кабинетинин токтому менен түзүлгөн Кыргыз индустрия акционердик коому тарабынан дагы бир топ долбоорлор иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясына, башка мамлекеттерге 17 долбоорду жибердик азыр кароого, биргеликте ишке ашырайлы дегенчи. Андан сырткары бизде автомаш радиатор сыяктуу бир катар ишканалар азыркы кезде дагы ошондой интеграциялык мүнөздөмөгө ээ да. Анан кийин электрондук коммерция боюнча, климат боюнча ошол сессияларга да катыштым. Андан сырткары ошол ички рынокто
ошол тоскоолдуктар боюнча атайын мындай өзүнчө иш чара болду, ошого дагы катыштым. Эми бул ээктин мындай иш чаралары министрликтердин деңгээлинде мындай тынымсыз эле жүрөт да. Азыр алдыда дагы кандай бир иштер менен азыр ээктин багытында айтканда иш чаралар азыр 7-9 июнда Сочи шаарында, ошо Россия Федерациясында бизде өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны болот, кезектеги жыйыны болот. Өкмөт башчыларынын деңгээлинде. Андан сырткары ошол эле жыйындын алкагында бизде эме өтөт. Жаштар форум өтөт. Мындан сырткары Евразиялык конгресс деген иш чара өтөт. Мындан сырткары биз былтыр бул жакта өткөзгөндө Евразия экономикалык форумунун алкагында выставка деп коебуз. Көргөзмө өткөздүк эле. Россия Федерациясы болсо Евразия экономикалык форумда эмес, ошол өкмөт башчыларынын жыйын алкагында Сочи шаарында өткөзгөнү жатат. Ошондой выставка көргөзмөнү өткөзүп атат да. Ал жерде бизде бүгүнкү күндө активдүү иштер жүрүүдө. Биз ал жерде айыл чарба продукциясын жана өнөр жай продукцияларын коюу боюнча бизде азыр тийиштүү иштер жүрүп атат. Мына сиздин эми мындай бул тармакта түздөн-түз иштеп аткан инсан катары, ээптин мындай масштабы кеңейип атпайбы? Бул жолу жанагындай мындай дүйнөдөгү экономикалык басаңдоолордун деги эле геосаясий абалдын алкагында алганда ээптин стратегиясында кандай дагы максаттар коюлду кыскача? Мен ошол боюнча айтпай кеттим, кечирип коесуздар. Мен ички эле рынок жөнүндө айтып бериптирмин. Негизи Евразия экономикалык биримдигинде ошол 3-чү мамлекеттер, башка мамлекеттер менен дагы соода сатык алакаларын жандандыруу боюнча жумуш такай жүрүп турат да. Бүгүнкү күндө Евразия экономикалык биримдиги менен башка 5 мамлекеттин ортосунда соода келишими бар. Бул Сингапур, Вьетнам мамлекеттери, Иран мамлекети менен, Кытай мамлекети менен, Сербия мамлекети менен бизде соода келишимдер бар да. Мисалы үчүн Иран мамлекети менен бизде Евразия экономикалык биримдин мамлекеттеринин ортосунда эркин соода аймагы жөнүндө келишим бар. Ал келишимге ылайык биздин экспортерлор, мен билгенден ошол айрыкча фасоль өндүрүүчүлөр ошо Иранга пошлина азыраак болот, ошол жака товарларын сатып келишет да бүгүнкү күнгө чейин. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөр, ошондой эле келишимдер бүгүнкү күндө Индонезия мамлекети менен биздин бүгүнкү күндө активдүү жүрүп аткан сүйлөшүүлөр Индонезия мамлекети менен, Араб Эмираттары менен, анан кийин Египет мамлекети менен активдүү жүрүп атат. Мындан сырткары башка мамлекеттер менен дагы ушундай соода келишим түзүү боюнча дагы иштер ошол Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жүрүп атат да. Эми негизи келечек боюнча айтсак, перспектива боюнча бүгүнкү күндө Евразия экономикалык биримдигинде 25-жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы ишке ашып атат да. Ушул жерге келгенде тилекке каршы убактыбыз соңуна чыкты. Назарбек мырза, Биринчи радио дагы сизди студиясынан күтөт башка убакыттарда. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен биздин Кыргызстан маалымат талдоо программасынын бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Бүгүн биздин студияда экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев суроолорубузга жооп берди. Программаны Назира Молокулова жана Адилет Артыкбеков алып барды. Түз эфирде Дилбар Капаров иш алып барды. Ардактуу радио каармандар, эми ушул эле программабызды сиздер Биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар. Первое информационное радио. В Бишкеке 9 часов.